Салам барыңыздарга. Бүгүн бизде предназначение сабагы жана бүгүнкү сабактардан сиз эмнени аласыз? Эң кайсы сферада биз реализация боло аласыз? Кайсыл сферада сиз эң көп жан дүйнөңүздү таап, өзүңүздү таап, сүйүктүү жумушуңузду дагы таба аласыз? Мен бул сабактан айтып беремин. Албетте, бизде курста сиз толук өзүңүздүн ситуацияңызды, кандай билимдериңиз бар, эмне тажрыйбаңыз бар айтып угуп туруп анан направление бере алам. Бирок бул жакта силерге общий направление берейин. Именно менин атым Кундуз Таштанова, 3,5 жылдан бери цифровая психология боюнча адисмин, наставникмин, коучмун, цифровой психологмун. 3,5 жылдан бери именно цифровая психология боюнча билимдерди алып, база, проф, коучинг бүт уровеньдерди бүтүп, 3 жолудан барып кайталап окуп келген айыммын жана бул жакта азыр социальная психология факультетинде билимдерди алып жаткан чагым. Магистратурада окуйм. Азыр мына 10 айдын эле жүзү болду. Инстаграмды иштетип баштадым жана мына 2 ай болду биз жаңы продукт эле создавать эттик. Мындайча айтканда, элдерге именно ушул билимдер менен бөлүшүү максатында. Бирлер кандай болот? Бири 10-19, 28 төрөлгөндөр, бирлер лидер болот. Алардын ролу адамдарды аркасынан вести за собой. Бирлер паровоздун эң астында. Алардын предназначениясы быть лидером, создавать, начинать, управлять, человек-лидер, руководитель, предприниматель, инициатор, сфера реализации, бизнес, управление, стратег, стартап, политика, автордук проекттери, өзүн өзү иштеш керек, продюсер боло алат, реализация кыла алат, адамдарды ийгиликке жеткире алат. Главная задача — научиться не бояться проявляться и не ждать одобрения. Рожден быть первым. Бирлер минуста коркот, элдин астына чыкпайт, жоопкерчиликтен качат, ошондо акча таба алышпайт. А ваша задача быть ответственность алып туруп, ответственность ала алса адамдарды, мисалы үчүн биздин курска, менин курсума келгенде деле мен жоопкерчилик алып атам да, окутуп атам, көрсөтүп атам. Бул нерсе жоопкерчилик, канча жоопкерчилик аласаң, ошончо акча таба аласың. Экилер дипломаттар, ролдор, булардын ролу объединять и заботиться. Бул эмнени билдирет? Камкордук, объединять этип, экилер дайыма баягы бирөөлөрдү жараштырып турушат. Дипломаттар эч ким менен урушпайт, булар дипломатичное отношение со всеми, даже с врагами. Ушунчалык баардыгына мамилени сактап калыш үчүн баардыгына макул боло беришет. Жок дей алышпайт да. Эң негизгиси булар мостиктер между людьми, да. Психологтор, наставниктер, помощниктер, кураторлор, помогаторлор. Реализациясы психология сферасында, медицинада, воспитание, арт-терапия, парный консультациялар. Эң негизги задача буларда проявляться, не быть жертвой все время, жертва болуу эле алыбай, личность, ценность, то есть бирдей болгонду үйрөнүү. Бирдин жанына эки барса ийгиликке точно жетет. Тупо бир эмнени кылса, туурай берип эле ошол айтканды кыла берсе ийгиликке сөзсүз түрдө жетет. Себеби дегенде бирлер сомнение жок да, даң иштешет. 3-4 коммуникатордар. Самая главная роль — это передавать знания и вдохновлять. 3-4 умниктер го. Өздөрүн акылдуу сезишет, анализ мыкты иштейт. Демек, ошол анализ, ошол мыкты акылдарды элге бергенде көп чоң акчалар, ийгиликтер келет. Наставниктер, гурулар, мугалимдер, блогер, продажа, обучение, актер, ведение мероприятий, маркетинг. Негизи эле 3-4 еще наставниктер да, окута алышат булар. Аябай жакшы билим бере алышат, сүйлөп акча таба алышат, билимдерин адамдарга бере алышат да. Именно проявляция этип, блогер болуп, звезда болуп, бирлердей болуп баштаганда акча аябай көп келет, признание келет, харизмасын колдонуу дегенди билдирет. 4 структурный мастер, роль создавать устойчивое направление. Дальше. Бул жакта 4 системный адамдар болгондуктан, дисциплина, устойчивость болгондуктан булар финансы, бухгалтерия, юриспруденция, соттор, юристтер, мыкты 4 булар, справедливость дегенде тапить этишет, администраторлор, строительство, менеджмент, IT, программирование. Главная задача — научиться не залипать в рутине, а строить то, что дает рост и результат. Булар дайыма башкаларга иштеп, командага иштеп жүрүп, өзүн унутуп, көрүнбөс көмүскөдө калып калган адамдар. Ошон үчүн өзүн тандап, өзүн да ойлогонду үйрөнүшү, финансы, бухгалтерия, юриспруденция, IT, строительство, менеджмент, маркетологтор, мындайча айтканда, булар креативщиктер, дизайнерлер, креативный подход учит всегда. 4 сүйлөп акча табышат, еще сүйлөгөндү көп сүйлөшөт да, булар мугалим, билим берүү системасынан дагы көп акча таба алышат. 5 проводник, свободы, роль вдохновлять на перемены. 5 — это бизнесмендер да. 5
Предназначениеси давать другим вкус жизни, быть примером легкости, новизны, адаптации. Это учителя нового времени, сфера реализации, путешествия, коучинг, тренинги, продвижение, бизнес тренерлер пятеркалар сүйлөшөт да көп сүйлөшөт. Сүйлөп элдин астында бизнес тренер болгондон, продвижение, булар продавецтер, то есть адамды, товарды жакшы сата алат. Ивент сфера, медиа, туризм. Эң башкы максат буларда проверять свою переменчивость в силу, коучиться, доводить до результата. То есть научиться доводить до результата, жумуштарды таштап салбай. 6 бул наставник, роль, обучать, защищать, быть опорой. 6лар мудрость бар буларда, психология тармагы дагы жакшы да. Педагогика, коучинг, наставник, медицина, дизайн, стиль, семейные консультации. 6лар деген именно забота, служение, энергия семьи, служение, красоты, ценности, сексуальности, да. То есть сфера реализации 6лар еще комфорт өзүнө эле эмес, мисалы үчүн спа ачып атат, мисалы үчүн там кандайдыр бир отель ачып атат. Коучинг, медицина, дизайн, стиль сферасында. 7лер это мудрец, роль познавать, обучать, духовно вести. Духовный момдай бир духовный наставник 7лер. 7лер фитнес, йога тренерлери, 7лер похудение жөнүндө. Вот дайыма көрөм, 7 дайыма денеси менен алек болуп, плюс дагы 7, конечно. Денеси менен алек болуп, денеси шык болуп турса, 7 будет в плюсе. Предназначениеси нести заботу, служить, наставлять. Это энергия семьи, служения, красоты и ценности. Сфера реализации это педагогика, коучинг, медицина, дизайн, стиль. Эң главный максат бул жакта не растворяться в других, а строить границы, уйти от хаоса и заботы. То есть анализ менен иштөө дегенди билдирет. 8тер власть, материя. 8лерге баары бир любая сфера, там где есть деньги, они могут реализоваться. Самое главное предназначение это управлять энергией денег, людей, власти. Это прирожденные лидерлер, күчтүү адамдар, стратегтер, продюсерлер. Сфера реализации это бизнес, крупные компании, управление проектами, инвестиции, продажи. Не бояться силы, позволить себе статус и перестать сдерживать амбиции. Самое главное 8лерге. 9дар миссионерлер, служение через любовь. Служение миру через любовь. Служить человечеству, нести ценность добра, исцелять душу, помогаторы, но через анализ. Сферы реализации, духовные практики, благотворительность. 9дар вечно благотворительный фонд. 9 миссия 9 благотворительный фонд. Же благотворительная организация. Бир мындай духовный наставник, духовные практикаларды, искусство, медиа, волонтерство, наставничество это для 9. Не уходить в страдания, самопожертвование. Помнить, счастье это тоже миссия. Мен ойлойм сиздерге аябай сонундай бир жеткире алдым деп. 9дар еще көбүнчө элге служение кылган сфера дегенде эркектери көбүнчө мындай ГКНБ, военный, милиция, мындай элге кызмат кылуу, медицина, ушундай сфераларда иштешет да. И код души курсубузга мен чакырам. Менде 2 жандуу жолугушуп китеп бренд берилет. Я дипломированный психолог, цифровая психология боюнча именно код души курсума сиздерди чакырамын. Онлайн 1 ай окуу болот. 2 жандуу жолугушуу менден белекке. Жума сайын зумдар болот. Силер сүйлөп суроо бере аласыздар. Сабакта өтөм, разбор кылганда чөткө барыңыздарга жетет. Zoom разборлор болот, WhatsApp чатта күнүгө талкуулар болот, аудио практика болот, материалдар, мүмкүнчүлүк сабактарга 6 ай доступ болот. Жашоосунда өзүн таппай аткан акча, мамиле, предназначение, өзүн таппай аткан акча сферасын кайсыл жумуш менен кетиш керек дегендерге дал ушул сабак курстар сиздерге дал келет. Эгерде мен менен иштешем, окуйм, билим алам, өзүм үчүн колдоном десеңиздер, ушул курска чакырамын. Ким мен менен жандуу 2 ай жолугушуп билимдеримди алам, коучингке келем десе, это коучинг, бизнес коучингке хочу дегендерге, бизнес коучингке даже любой предприниматель, бизнесменге все равно таракан затыктарыңар бар. И коуч менен иштеп, тем более человек, который как рентген вас видит полностью, окружающая оцифровка окружения, үй бүлө, сотрудниктер менен кандай кыйынчылыктар болуп атат, полностью мен менен жекече иштешүүгө мүмкүнчүлүк. Личный коучинг 150 000 турат, 101 000 болот.
6 айга бөлүп төлөө каралган. Бирок мен силерди бул премиум тарифке чакырам. Премиум тариф самый оптимальный классный вариант. 1 ай онлайн окуу, 6 ай доступ. 1 айдын ичинде жума сайын 2 жолу Zoom мен менен 2 жандуу жолугушуу, китеп белеки, аудио практикалар болот жана спикерлер да камтылган. Мен аны айтпай элемин пока. Сюрприз. 3 айга бөлүп төлөө каралган 15 000 сомдук тариф жана 100 000 тарифте бизде 6 айга бөлүп төлөө каралган. М-банк, Мегаком, сом жок, Оптима банк реквизиттер бар. И бул тарифтерди, программаны, менеджерден да толук маалымат ала аласыздар. Бизде сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Менеджерлерим аябай сиздерге жардам берип, полностью оформление кылганга дагы жардам бере алышат. Кандайдыр бир суроолоруңуздар бар болсо, сөзсүз түрдө менеджерлерге кайрылсаңыздар болот. Менеджерлер менен мен күнүнө иштешем. Менеджерлерим өтө сонун команда. Ошондуктан барыңыздарды мен код души курсуна күтөм. Мен бул 3 сабакты акча, предназначение жана мамиле 3 сабакты бердим. И бүгүн мына бул предназначение сабактан кийинки тапшырма сиздин реализацияңыз, предназначениеңиз кайсыл нишада экен 3-4 сөз менен жазып, өзүңүз дагы изилдеп, сторис жазапчы менеджерге, чатка дагы ушул эле мини курс Телеграмда болот атка, суроо жооп деген вкладка бар. Ошол жака дагы тапшырмаларды аткарып жазап койсоңуздар болот. Барыңыздарга ийгилик каалайм, барыңыздарды күтөм. Ким менен жакын таанышып, 1 ай онлайн окуп, билимдерди алып, китеп алып, плюс жандуу лекцияга дагы бекер жолдомо алгысы келсе, курска келсеңиздер, ошол нерсенин баардыгы белекке болот. Жана бул билимдер аркылуу сиз канча деген нервтериңизди, мамилеңизди сактап калууга жардам берчү курс. Барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Терең урматым менен, Кундуз Таштанова.